Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Сулайман Тоодогу субкат көрсөтүүсүнүн бүгүнкү коногу тарых илимдеринин доктору, профессор, мамлекеттик жана коомдук ишмер Балтагул Нурумбетов. Балтагулга куш келипсиз. Мына Кудайым кут кылып 70 жаштын чайын ичкенге дагы саналуу убакыттар калыптыр. Албетте биздин бүгүнкү маегибиз жакшы башталыштарга өзөк болгон мына быйыл тарых жана маданият жылы деп аталды. Şu tarih жана маданият жылы бир календардык датага айланыш керекпи? Же болбосо бул ар дайым ар бир инсандын көкүрөгүндө турган улуу чындык болуш керекпи? Сөздү ушундан баштасак. Жакшы болот. Быйылкы жылы президентибиз тарабынан тарых жана маданият жылы деп белгилениши бул жөндөн жөн келип чыккан нерсе эмес. Ушул кыргыз элинин тарыхын, кыргыз элинин басып өткөн жолун, жалпы эле биздин жашоо тарыхыбызды көрсөтүү боюнча акыркы мезгилдерде көп эле ушундай иш-чаралар белгиленип кетти. Ошол иш-чаралардын бардыгы биз дагы бир ирет ошол өзүбүздүн тарыхыбызга кайрылып көрсөк, дагы бир ирет ошол жаштарга өзүбүздүн тарыхыбыз боюнча маалымат берсек, дагы бир ирет аркага эсеп салып, биз ким элек, ким болдук, каяка баратабыз деген бир жолду тандап алуу маселесинде турат да. Тарых маданият жылы менимче быйылкы жылы көптөгөн иш-чаралар өтүп, биздин өзгөчө жаштарга таалим тарбия ишине бир өзүнчө чоң салым кошту деп ойлойм. Эмне дегенде мындан башта өткөн иш-чараларды көргөн да бар, көрбөгөн да бар. Бекеринен баягы жылдары Манас миңди өттүк. Манастын 1000 жылдыгын өттүк. Кийин Курманжанда Манас эпосунун, Кийин Манас эпосунун 1000 жылдыгы. Кийин Курманжан энебиздин юбилейи. Андан кийин Ош 3000, Оштун 3000 жылдыгы. Андан кийин Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы. Булар эмне үчүн өтүп атат? Биз тарых карыткан, кылым карыткан элбиз. Муну дүйнө эли билип калды. Ошол дүйнө эли ошол иш-чаралар аркылуу кыргыз элин тааныды деп ойлойм. Убагында биз дагы ушул көптөгөн адамдардын көз карашы эл кыйналып атканда Манас эпосунун 1000 жылдыгы эмне кереги бар экен деген сөз кылганбыз. Курманжанда аткан юбилейин өткөргөн 180 эмне өткөрөбүз, өзүбүз тойбой атсак, кийин бүт өлбөй атса деген болгон. Андан кийинки мамлекеттин 2200 жылдыгы, Сулайман Тоонун 3000 жылдыгы, Ош шаарынын 3000 жылдыгы эмне өттү деген кыжалатчылык болгон да. Көрсө, мына азыркы тарых жана маданият жылын белгилөө. Мунун бардыгы кыргыз элинин тарыхын, кыргыздын ким экенин, кыргыздын маданиятын, кыргыздын каада салтын, салт санаасын дүйнөгө, эл журтка таанытуу экен. Биз быйылкы жылы ошол жолду жолдоп, дагы бир ирет кыргыз элин дүйнөгө таанытып алып, биринчиден. Экинчиден жаштарыбызды ошол өзүбүздүн тарыхка тереңирээк үңүлтүп киргизүүгө аракет жасап, эмне дегенде бардык окуу жайларда, мектептерде, жамааттарда тарых жылы боюнча чоң талкуулар өттү быйылкы жылы. Бул деген сөз менимче ошол тарыхка, өзүбүздүн тарыхты үйрөнүүгө чоң салым кошту деп эсептеймин. Бул бир гана календардык жыл катары өтүп кала бериши мүмкүн эмес. Муну биз быйыл бүт маданият тарых жылы деп, тарых жана маданият жылы деп, эндиги жылы башка жыл өтөр. Бирок биз өз тарыхыбызды үйрөнүү, ар бир кыргыз жараны, кыргыз баласы, кыргыз жараны көбүнчө Кыргызстандын тарыхын, кыргыз элинин тарыхын билип үйрөнүү бул зарылдык да. Жалпы кыргызстандыктар. Жалпы кыргызстандыктар. Эмне дегенде кээ бирлер түшүнүк бар ушундай. Кыргыздар гана билиш керек деп. Кыргызстанда жашаган өзбек болобу, кыргыз болобу, орус болобу, өзү жашаган мекенин, өз туулуп өткөн жеринин тарыхын билсе, менимче өзү үчүн да жакшы нерсе. 91-жылдагы Курманжан энебиздин 180 жылдыгы, андан берилип Манас эпосунун 1000 жылдыгы, андан берилип мына тиги 2000 жылдагы Байыркы Ош шаарынын 3000 жылдыгы, андан берилип Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгы деген бардык эсептелип келе жаткан даталардын бардыгында ушу эл башында, журт башында жүргөн инсандардын бирисиз. Ушу биринен экинчисиники кандай болуп атат, айырмасы кандай болуп атат? Балким курулай жагалдануу болуп атабы? Же болбосо ушул бир эл журтка сиңимдүү болуп жатабы? Сиз акыл эс токтоткон адам катары. Бул жагалдануу же бир көрсөтмө катары
же бир орусча айтмакчы показуха катары эмес. Бул иш-чаралардын баардыгы өзүнүн максаты бар да. Жалпысынан кыргыз элин дүйнөгө бул тарыхый эл экенин, илгертен бери аткан түптөлүп калган эл экенин көрсөтүп эле да. Мисалы үчүн биринчи жылдагы баягы Манас эпосунун 1000 жылдыгында өтүү балким анча-мынча кемчиликтери менен өттү. Кийинки жылкылар дагы ошондой болду. Бара-бара баягы көч бара-бара түзөлөт дегендей, барган сайын иш-чараларыбыз оңолуп, түзөлүп келатат. Мына быйылкы ошол тарых жана маданият жылына багышталып өткөн көчмөндөр оюну. Былтыркы өткөн көчмөндөр оюну менен салыштырып болбойт муну. Биз өзүбүздүн маданиятыбызды, турмуш шартыбызды, салт санаабызды көрсөтүштү. Барган сайын ар бир кадам сайын үйрөнүп келатабыз. Мына бүгүнкү күндө дүйнөлүк кыргыз, ушундай кыргыз эли бар экен, өзүнүн бай маданияты бар экен, өзүнүн салт санаасы бар экен, каада салдын бар экен деген түшүнүктө кетти кечээ келгенде. Ошон үчүн ар бир иш-чара өз максатына жетип атат деп ойлойм. Тарых жана маданият жылы деле куд ошол баштагы иш-чаралардай болуп өзүнүн изин калтырат. Рахмат. Эми мына Манастын 1000 жылдыгы жөнүндө Манас тууралуу улам биздин сөзүбүзгө аралашып жатат. Балким ушул жерде ушул Манас Семетей Сейтек деген ушул 90-жылдардын оропарасындагы бир чоң элибизде комсомол, пионер, октябрят дегендердин бир ордун толтура турган бир элге бир идеологиялык курал болуп, идеологиялык бир лозунг болуп бере турган бир жакшы аталыштар чыкты эле. Сиз мына ошонун автору деген эл журттун арасында, интеллигенциянын арасында сөз бар. Ушул кандай болуп жаралган ушул идея? Эмне себептен ушул бул Семетей Сейтекке токтолуп кон маселеңиздер болгон? Ушул туурасында кыскача айтып берсеңиз. Ушул өзгөчө улуумун жакшы түшүнөт. Советтер Союзу таркап, биз баягы 90-жылдары бир өткөл мезгилге келип, баягы биз ишенген баалуулуктарыбыз, биз ишенген идеологиябыз ыдырап, бузулуп, биз тарбияланып, ошол баалуулуктар менен чоңойгон баягы октябрят, пионер, комсомол деген уюмдар жоюлуп калды. Өзгөчө мына мектеп жамаатында, окуучулардын жамаатында, окуучулар коллективинде бир вакуум пайда болуп калган да ошол кезде. Баягы баштагы калыптанып калган боштук пайда болуп калган. Баштагы калыптанып калган тарбиялык мааниси бар уюмдар жок болуп кетип, анан ошол мезгилде өзгөчө дагы бир реформа деген бир балия чыгып, мектептердеги баягы организатор завуч деген таалим тарбия берүүчү завучтар жоюлуп кетти. Жоюп салып жөн эле. Жанагы методикалык иш жүргүзүү кабинеттер жоюлуп салды. Бизде бир жакшы калыптанып калган мектепте военрук деген жана аскердик тарбия берүүчү ушундай бир адистик болчу эле. Буларды жоюп салды. Кыскасы таалим тарбия бере турган балдарды мындай кыл, мындай кыл дей турган бардык ошо керектүү иштер, уюмдар жок болуп кетти да. Ушул мезгилде окутуп гана тем болуп калды мектептерде. Ошол кезде мына ошол кездеги жаңы президенттик аппарат. Бул мектеп тарбиянын уясы эмес, билимдин гана уясы болду. Билимдин уясы болуп калды. Таалим тарбия маселе боюнча сөз болбой калды. Анан бул мектепке эле тиешелүү эмес иш коллективдеринде, жумуш коллективдеринде эле башта комсомол деген уюм болчу эле да. Жаштарды бияка тур, бияка тур деп, же болбосо бир оюн шоуну уюштуруп, жакшы бир иш-чараларды колдончу. Бул да жок болуп калды. Ошол кезде мектеп системасынын алдында бир ушундай бир суроо туулду, бир нерсе чыгарыш керек ошого, бир нерсе коюш керек. Ошол кезде областтык администрация менен, президенттик аппарат менен биримдикте ойлонуп отуруп, анан ушул бир жаштар уюмун түзсөк деген чечимге келдик да. Жаштар уюмун кантип түзөбүз? Баягы пионер десек, бул коммунисттик партиялык баягы системанын саркындысы дешет. Анан ойлонуп отуруп, Манас эпосунан алынган 7 осуят деген чыккан ошол кезде. Ошол осуятка таянып алып туруп, анан кийин Манас Семетей Сейтек деген уюмду түзсөк. Манасы бул комсомолдун ордуна жогорку жаштагылар, Семетей дегени бул орто класстагылар, пионер уюмдун ордуна, октябрят деген бул кичинекей башталгыч класстардын балдары деп. Муну согласовать этип, макулдашып алып анан түздүк. Ошол биринчи түзүлгөндө менин эсимде бар, бардык райондордон, облустардан, өкмөттүн жетекчиси ошол кезде Апаз Жумабулович эле.
Ошол киши баш болуп келип ноокатта бизде бу жерде Рустамбеков жана Султан Кулуш деген губернатор бар эле. Алар ушунчалык жакшы колдоп, ушул маселени республикалык деңгээлге алып чыгып семинар өттүк да. Ошол келген коноктордун губернаторлор келди, райондун акимдери келди, мектеп жетекчилери келди, билим берүү системанын жетекчилери келди. Мен эсимде ошол жерде биринчи жүргөндө көптөгөн баягы жашы улгайып калган адамдардын да көзүнөн жаш кетти да. Эмне дегенде, бул керектүү нерсе экен да. Биз ошол принципте чоңойдук эле. Ушундай баалуулуктар менен чоңойдук, ушул жок болуп кетти. Бизди эсибизге салдык деп анан баягы галстуктарын тагып, ол Манастын өзүнүн кийимине, өзүнүн баягы символикалары, анты болуп туруп ушундай бир таалим тарбиялык мааниде чыккан да. Эмне дегенде мектепте окуп аткан ким кайсы улуттан болушуна катуу назар. Манастын туусун кармап алып туруп ант берип, мен кыргыз элимди, журтумду сактаймын. Кыргыз элим журтум үчүн кызмат кыламын. Кыргыз элим журтум үчүн өмүрүмдү берем, окуйм, табиятты сактайм, тазалыкты сактайм, жакшы жүрүм турум менен жүрөм. Бул деген өзүнчө бир таалим тарбия да. Интернационалдык биримдикти бекемдейм деп. Ал илгерки бизде интернационалдык биримдик деген бир чоң принцип бар эмес беле. Бул деген жок болуп кеткен. Бул көп теманы өзүнүн немесине алган чоң бир проблема эле да. Менимче ошол жылдары бул маселени чечтик. Мен эсимде бар, ошол апа Жумабаев сүйлөп атып, баягы галстук тагып атканда ушундай толкунданып, бул керектүү уюм экен деп барып өкмөттүн атайын чечими чыккан. Ош областынын билим берүү системасындагы ушу жаштар уюмдарын бүтүн республикага таркатуу маселе боюнча өкмөттүн чечими чыккан. Ал мезгилде сиз билим берүүнү жетектеп Мен анда Ош облустук билим берүүнүн жетекчиси элем. Анан көптөгөн жерлерде бул маселе кирди. Манас Семетей дебесе жаштар уюму деп кирди. Бир жерде Манас уюму деп кирди. Бир жерде Манас жаштары деп кирди. Бирок бул өзүнүн ордун ээлеп калды. Бүгүнкү күндө да биздин Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында Манас уюму деген уюм бар. Бул өзүнүн таалим тарбиялык мааниси өтө чоң. Эмне дегенде биз жакшы окутуп эле математиканы окуттук, физиканы окуттук, орус тилин окуттук. Бирок сен ким болосуң? Келечекте мекениң үчүн ким болосуң сен? Сен кимсиң? Кыргыз жараны деген бир ошол кезде эле ушул түшүнүктү калыптандыруучу бир өзүнчө уюм болгон да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына канчалаган тарыхчыларыбыз Манас Семетей Сейтекти тек гана элдин оюнан чыгарылган жомок деп жүргөн учурда, ошо мына 90-жылдардын башында Балтоголагай билим берүү системасына Манас Семетей Сейтек деген ушун бул тарыхый личность, ата-бабаларыбыз экендигин далилдеген, аларга карап түздөнүшүбүз керек экендеген ойду киргизип, аны системага салган улуу башталыштын ээси бул жерде отурат. Албетте муну биз тарыхты тастыкташ үчүн гана айтып жатабыз. Балтоголагай, мына жогоруда сиз билим берүү системасындан сырткары ушул мына кесиптик билим берүү иштеринде дагы далай эмгек сиңирип, бүгүнкү күндө мына социалдык университет болуп турган Ош шаарындагы чоң университеттин базасында ушул өзүңүз билимканаларды уюштуруп, ушул жерде кезегинде бул Союздун мезгилинде биз өзүбүз дагы көрүп билип калдык. Мектепте окуган ага эжелер начар окуган балдарды, тартиби начар балдарды силерди училищеге жөнөтөбүз деп коркуткан маселелер бар эле. Ушундай орто кесипчилик окуу жайларды бир жогорку деңгээлге алып чыккандыгыңыз дагы бүгүнкү күндө эл ичинде аңыз сөзгө айланып жүргөнү бар. Эми тагдырдын пешенеге ошону жазып койгон экен бир убактарда. Bir 4-5 жыл кесиптик ошо окуу жайлардын областтык жетекчиси болуп калдым. Ал кезде ошол Ош, Жалал Абад, Баткен областы бир мезгил эле. Анан ошол кезде кесиптик окуу жайларга бир башкача түшүнүк болот эле да. 10-классты бүтүп атканда, же начар окуган 9-классты бүтүп барганда эле коркуттуу, агайлар коркучу, "Ай, сен Путуга барасың, Путуга" деп туруп коркута турган ушундай бир түшүнүк болчу да. Анан Путуга бул бир колония сыяктуу нерсе экен деп эле жаштарда ошондой түшүнүк бар эле да. Биз ошол 90-жылдары, 80-жылдары, 85-жылдардан 87-жылдары, 89-жылдарга чейин ушул кесиптик окуу жайдын жайга болгон бир түшүнүктү, элдин түшүнүгүн өзгөртүүгө аракет кылдык да. Бул окуу жай
Бул балдарга кесип бере турган, өнөр бере турган окуу жай. Биринчиден, анан буга жөнүндө айдалып келген балдар эмес, тандалып келген балдар окуш керек. Өнөрлүү өлбөйт деген кеп бар бизде Кыргызда. Ошон үчүн ушул мааниде бүтүн кесиптик окуу жайларда бир түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ошол кезде даже мугалимдердин өзүндө түшүнүгү бар экен. Мен кесиптик окуу жайда иштейм да деп башка окуу жайларга караганда өзүн кемсинткендей абалда. Кысынып турган, Кысынып неме турган. Мен ошол бир эле максатты ошол кезде кесиптик окуу жайлардын престижин, өзүнүн окуу жай экенин, аброюн көтөрүү. Анан кийин ошол окуу жай эмне экенин түшүндүрүү ишин катып алып бардык да. Атажанов Махмутжан деген менин орун басарым бар эле. Анда кезде биздин ошол управлениянын аппараттар башкармалык чоң эле аябай. Анан мени ошол Ноокат районунда Мусаев деген агайыбыз бар эле, ошо Мусаевдин училищасы деп коет эле. Ошол кишинин училищасы ошол кездерде Союзга таанылган чоң путууга айланды, кесиптик окууга айланды. Шарты менен, ошого окутуу иштери менен, базасы менен. Мисалы үчүн ошол кезде мен деген совхоз колхоздун материалдык базасы училищеда эмес эле да. Ошол кишини базовый кылып алып туруп, анан Жалал Абадта СПТУ-1 деген бар эле. СЛПТУ-1 деп коет. Ошол айылдык ушу кесиптик өнөрлөрдү үйрөтө турган. Ушул экөөнү базовый кылып алып, ошолордун базасында башка окуу жайларын алып келип алып үйрөтө баштадык да. Кудай жалгап бир 2-3 жылдан кийин элдин, журттун, өзгөчө окуучулардын кесиптик окуу жайга болгон көз карашы өзгөрдү. Уже конкурстук түрдө ала баштады. Ошо Мусаев ССПТУсуна кийинки мезгилдерде баргандарды албай калды. Мен ошол жерге барып окуйм дегендер көп. СЛПТУ-1 деп Жалал Абадтагы куд ошондой акыбалда болуп калды. Кийинки мезгилде ушундай училищелер аябай көбөйүп кетти да. Көп болуп калды. Бул деген нерсе мына азыр бүгүнкү күндө баягы шартыбыз начарлап, өкмөтүбүздүн жардамы жок болуп калган учурда көптөгөн СЛПТУлар өзү өтө бир мышыгыйлай турган акыбалга келип калган учурда биз билип атабыз. Кесип керек экен. Дипломун чөпөгүнө салып алып бош жүргөндөн көрө бир өнөрдүн ээси болсо турмуш тиричилигин жакшы кылып кеткен бала дагы, окуучу дагы эл журтта түшүнүп калды. Биз ошол кезде ошонун фундаментин баштаган экенбиз деп ойлойм. Ошол кезде биздин көптөгөн училищеларыбыз, ошол Мусаевдин училищасы Карабандагы, СЛПТУ-1 мына Жалал Абадтагы, бул жерде 11-училище деген ошол комбинаттын алдындагы кол өнөрчүлүк, жакшы баягы бытовой турмуш керек, тиричиликке кереги турган училищебиз бар эле. Булар Москвага чейин белгилүү болушту. Союзга белгилүү болуп кетти. Ушул базаны, ушул окуу жайлардын иши жакшы экен деп. Бул деген жакшы көрсөткүч болду да. Кийин барып, анан эми Союз жоюлуп кеткенден кийин баягы эгемендүү мезгилде кыйла кесиптик окуу жайларыбыздын акыбалы кыйналып калды. Кудай буюрса азыр кайтара калыптанып келатканы мени сүйүндүрөт. Эми ушул жерде мына сиз билим берүүнүн, илим билимди алуунун дыйканы катары, аксакал катары бүгүнкү күндө ушул СПТУнун базасында жогорку окуу жайлар, университеттер ачылып кеткен деген өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Эми ар бир нерсе бар го, өтүкчү өтүгүн тигиш керек. Повар өзүнүн лагманын чоюш керек да. Бул жөн атын эле коюп туруп эле анан жогорку окуу жайын айландырып жүрүү бул туура эмес. Ошол эле баштаган эле мугалимдер ошол жерде сабак берип атканы. Болбосо ошол жерде бир дагы илимий даражасы жок окуу жайлар бар азыр бизде. Райондордун базасында ачылган. Менимче бул туура эмес. СЛПТУ өзүнүн атын жакшы айтып туруп, өнөрлүү адамдар даярдаш керек. Кесиптик тарбия бериш керек. Мына бүгүнкү күндө бизде канчалаган отраслдарга кесип ошо колунан кесиби бар адамдар жетишпей атат. Бул мисалы үчүн ошо кесиби бар, ошол эле СЛПТУну бүткөн, кесиптик окуу жайларын бүткөндөр Москвага барса да иши баалуу болуп, ал жерде дагы ошолорго талап күчөп атат. Менимче бүгүнкү күндө дагы акыркы бир мезгилдерде СЛПТУну жанагы жогорку окуу жайлары эмес, колледждерге кошуп, училищелерге, техникумдарга кошуп жүрүп, алмаштырып салды, аралаштырып, ботко болуп калды менимче. Ар бир нерсе өзүнүн нугу менен кетиш керек. Кесиптик окуу жай өзүнчө бөлүнүп, өзүнүн баягы таалим тарбиясын, кесибин үйрөтүүнү бериш керек. Ал эми жогорку окуу жайлар ал башка тартип мааниде жүрүш керек да. Ошо
бүгүнкү биздин Кыргызстан үчүн ушунча жогорку окуу жайдын зарылчылыгы барбы эле? Эми бул убагында баягы биздин баштагы кеткен президент айтып, мына ушунча окуу жай менен биз элди кармап турабыз деп бир түшүнүк бербеди беле. Эми менимче бул заман өзү электен өткөрүп койду го бүгүн. Окуу жайга татыктуу аты бар, заты бар окуу жай болсо. Окуу жайдын жамааты, жогорку окуу жайдын жамааттары ошол элге, журтка билимди, татыктуу бере турган окуу жай болсо. Мисалы үчүн мына көп узакка барбай эле биздин Ош университетин алалы. Бүгүнкү күндө Ош университетине башка мына түндүктөгү капа болбосун, Кыргыз баягы улуттук университеттер тең келе албайт. Мунун биринчиден окуу тарбия ишине, ошол жерде жүргүзүп аткан уюштуруу ишине, мунун базасынын кеңилип атканына, чет жактан инвестиция тартып атканына, чет жактан келип окуп аткан окуучулар, студенттердин саны боюнча дагы, жалпы билим деңгээли боюнча дагы. Муну эми муну көрө билиш керек да. Калыстык үчүн айтылып аткан сөз. Айтылып аткан сөз. Анан эми менимче орто окуу жайлар өзүнүн ишин кылыш керек. Кесиптүү окуу жайлары өзүнүн ишинин багыты менен болуш керек. Жогорку окуу жайлары бул өзүнүн деңгээлин сактап, бүгүнкү күндө ошол өзүнүн атына жооп бере турган болуш керек. Кайра тарыхка келсек, мына Кыргызстандагы жалгыз эле Кыргызстан эмес, жалгыз эле Ош эмес, жалпы Борбордук Азияга эң белгилүү болуп отурган Сулайман тоосу турат. Мунун айланасында далай ошо байыркы жана орто кылымдарга тиешелүү, андан берилген далай тарыхый, археологиялык, этнографиялык далай баалуулуктарыбыз турат. Ушулар боюнча өзүңүздүн көкүрөктөгү ойлоруңузду айтсаңыз. Тагдыр буйруп, мен ошол жерде директор болуп иштеп калдым. 5 жылдай. Сулайман тоо жалпы музей боюнча? Жалпы Сулайман тоо комплекси боюнча. Бул өзүнчө чоң комплекс да. Анан бизде бир түшүнүк бар да. Сулайман тоо бул бары эле сыйына турган жер деген. Сулайман тоо бул культтук борбор деп. Культтук борбор деп айтып калат. Менче бул деле туура эмес. Биз эми ошого көнүп калганбыз. Бул барып сыйынып, ошол жерге бир зыярат кылганда бир беле чыгат деп, белин сакайтам, колун сакайтам, төрөбөгөндөр төрөйт деп. Сулайман тоо эми илгертен бери, Бабур заманынан бери Бабур ошол убагында айтып кара кух, бара кух тоосу деп айтып кеткен экен. Ошол мезгилдерден бери бир Борбордук Азияга, анан ошол биздин Орто Азияга өзүнүн кооздугу менен, өзүнүн бир шаардын ортосунда тургандыгы менен, анан өзүнчө бир жаралган тоо катары таанылгандагы элде ошо түшүнүк болуп калган, ошол жерге барып бир сыйынып келсе бир жакшылык болот деген. Бабур убагында айтып калган. Ошо мына азыркы Бабурдун үйү деп койгон. Ошол Бабурдун үйү ошол Бабур заманында курганда Бабур айткан экен. Мен Султан хандын ылдыйраак жагына өзүнчө бир хужура курдум. Ушунчалык хужурам жакшы жерде шаар алакаңга салынгандай көрүп турат, алакаңга салгандай. Ушундай Ош шаары мындай көркөм шаар деп мунун көркөмдүгүн айтып келип, ана кеткен, Баракух деп. Кийинки мезгилдерде деле мына орто кылымдын ошо акыркы жылдарында 18-19 кылымдарда, 20 кылымдарда деле Сулайман тоого эми зыяратчылар көп келип аткан да. Мен ошол директор болуп турган мезгилде бир максат койдум да өзүмчө. Сулайман тоо бул урук борбору кылсак деген түшүнүк менен, урук борбору. Жана айткан зыяратчылар, баягы диний неме боюнча. Экинчи Сулайман тоону бир тарыхый борбор катары, илим борбору катары бир чыгарсак элге деп. Үчүнчүдөн бул туристтик борбор катары чыгарсак деп. Жөн эле зыяратчылар келип эле кете берген менен бул биздин шаар үчүн, Малдас үчүн, Кыргыз үчүн чоң нерсе алып келе, чоң киреш алып келе турган жерде. Ошол 3 максатта биз иш алып бардык. Сулайман тоонун ошол 3 максатта жүргөн биринчиден ошол жерлерге барып илимий конференцияларды өткөрө баштадык. Жакшы нерсе болду ага. Экинчиден жанагы диний көз карашка мен ошол кезде өзүм сунушум айтканмын. Сулайман тоону биз экинчи Мекке деп атат. Бул элге журтка сиңип калган нерсе. Бирок экинчи Мекке эмес. Биз кичине исламдан кабарыбыз бар адам катары бир Алладан башка нерсеге сыйынууга болбойт. Келип алып туруп ошол жерге Сулайман тоого сыйынып, ошол жерден бир өзүнүн дартына даба табам деп, о жерге башын тыгып, бу жерге колун салып, о жерден сыйгаланып түшүп, элдин эле бул баягы ойлонуп чыгарган нерсеси. Бирок мен ошол кезде айтып калчумун. Ол Сулайман тоо ыйык дегенде бир нерсени айтыш керек. Сулайман тоо бийик. Анан ушу аурасы башка.
Сулаймантоонун келип алып Сулаймантоого Аллага кайрылып, Аллага ошо бир кайрылып, бир тилегин айтып, максатын айтып, дуа кылса ушу кабыл болот. Бул башкача түшүнүк. Ал эми Сулаймантоо бул жөн эле таш, жөн эле жер. Ушул түшүнүктөрдү калыптандыруу боюнча. Анан кийин эң мазмун кийин керектүүсү Сулаймантоону биз туристтик борборго айландырып, шаар үчүн, область үчүн бир киреше тапсак деген максат. Ушул иштерди алып бардык. Ошо мен 2006-жылы директор болуп келдим. Дагы бир көптөн козголуп турган маселе бар экен ошол жерде. Сулаймантоону ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү боюнча. Ошол жылдары катуу иш алып бардык. Аябай катуу иш алып бардык. Келген эксперттерди Индиядан, Франциядан, Япониядан эксперттер келет. Ал экен, бул экен деп. Анан баякы ыйык деген сөздү кармап алдык дагы. Ыйык Сулаймантоо деген түшүнүк менен киргизилген бул ЮНЕСКОнун тизмесине. Кудай жалгап 2009-жылы ЮНЕСКОнун тизмесине кирди. Мен 2010-жылга чейин иштедим ошол жерде. Дүйнөлүк баалуулуктардын тизмесине кирүү бул өзүнчө эле нерсе эмес. Бул деген сөз көп жакшылыктарды ошо жинап келе турган нерсе да. Ошону туура пайдаланса, ошого туура проекттерди жазса, жакшылыктарга башат болуп берет. Жакшылыктарга башат болуп берет. Башка жактан туристтерди чакыруу боюнча, бул жердин инфраструктурасын өркүндөтүп өстүрүү боюнча шарттын. Анан көңүл бурулбай калып анча-мынча сөздөр чыгып кетти. Тизмеден өчүрөт экен деген. Бул деген туура эле эмес сөз. Дүйнөлүк баалуулуктардын тизмесине киргенден кийин ошону эми пайдалана билиш керек да. Пайдаланып, ошол жерден кичине бир инвестиция сартып жет жактан. Кичине олордун көңүлүн буруп, жөн эле кирдик деп жата берет да. Анан эч кандай киргенден эмне пайдасы бар? Айланасына самсакана куруп алып. Самсакана куруп алып, анан көптөгөн нерселер куруп. Анан ошол мезгилдерде кээде мага кичине бир критика кетти. Сулаймантоонун алдый жагына мечитке орун берип койду деп. Мени жазышты, көп ызы чуу болду. Анан эми бул мечит эле керектүү нерсе. Ошол кезде губернатор Жантөрө Жолдошев эле ал деле туура кылган убагында. Азыр мына Сулаймантоонун көркүн ачып алып турат. Ооба. Канчалаган адамдар келип туруп, биринчи ошол жерде зыярат кылган адамдар келип ошол жерде намазын окуп, ошол жерде зыярат кылганча ошол жерде эс алып кетип атат. Менимче ошондой нерселерге жана ЮНЕСКОнун көңүлүн буруш керек да. ЮНЕСКОнун өтө мүмкүнчүлүгү чоң. Эгерде проект жазып, ошол жерден бир нерсени тарта алса. Анан эми Сулаймантоо бул биздин Оштун көркү. Бул Кудай Таала бир жаратып койгон нерсе да. Муну биз көздүн карегиндей сактап, көрктөндүрүп, колдон келишинче инфраструктурасын ошону шартты түзүп, башка жактарды бир кызыгып карай тургандай кылышыбыз керек да. Анан самсаканаларды куруп алсак, лагманканаларды куруп алып, бир жерден бардык бир нерселердин баардыгы курулуп кетти. Айланасына мал жайсак. Мал жайсак, менимче муну шаардын, областтын жетекчилери да көп көңүл буруп атат азыр. Бул жерди бир жакшы туристтик центрге айландырып, дүйнөлүк аренага ЮНЕСКОнун тизмесине киргенде дүйнөлүк аренага чыкты деген сөз бул. Дүйнө элинин списогуна кирди. Мына Ош шаарында Сулаймантоо деген жер бар экен деп кирип атат. Сулаймантоо Ош деген шаарда бар экен деп кирип атат. Бул деген сөз биздин Оштудан казалаган жер. Бул Кыргызстанда экен деп атат. Бул Кыргызстанды дүйнөгө таанытчу жер. Ошону этият кылып иштете билишибиз керек да. Мен дагы биринекин ушул жердеги кээде баягындай ашкере денчилдер менен талаш кылган учурлар болот. Кээде дагы башка катмардагы адамдар менен талашып калган учурларыбыз болду. Мен өз көп көрсөтүүлөрүмдө сөздөрүмдө айтып жүрөм, ыйык Сулаймантоо дегенде бул Сулаймантоону ыйык дебеш керек дейт. А мен айтам, ата-бабаларыбыздын кадам изи калган жер, ата-бабаларыбыздан мурас калган жерди биз ыйык дебегенде Сулаймантоо эмнеси менен ыйык? Сулаймантоодо ушул Кыргыз тарыхындагы белгилүү инсандар аяк коюп кеткен жер. Бабур деген эмне деген киши болду? Бул жалпы дүйнө эли тааныган личность. Бабурдун кужурасы турса бул ыйык болбойбу бизге? Экинчиден, канчалаган архитектуралык курулуштар турат бул жерде. Мына эски орто кылымдардагы мончо калдыгы. Ошону жакшыраак туруп көрктөндүрүп, айланış өрүн көрсөтүп, мына жерде мончосу болгон, мына жерде бассейни болгон, мына жерде мындай болгон деп көрсөтсөк болбойбу? Анан калсак бер жактагы мавзолей.
Бул өзүнчө чоң баалуулуктар, бул тарыхый баалуулуктар, архитектуралык баалуулуктар. Мунан калса археологиялык баалуулуктар бар бизде. Эстеликтер бар. Мына мен эсимде бар, Заднепровский деген кишини убагында мен анда облонович иштечимин. Ушул жерге келип алып жүрдүм. Үйүмдө алып жатып, үйдүмдө жатып жүрдү ошо киши. Анан ошо киши ондан башта келип, Сулайман тоонун мына этек жагын казып, ошо жерде баягы үңкүрлөр турат, бир камыштагы үй кылып койгон. Ошо жерде байыркы адам жашаган жерде. Оштун 3000 жылдыгын белгилеп көрсөтүп кеткен киши ошол. Ошол киши далилдеп, Ленинградтагы алып барып алып туруп лабораторияга салып, Ошко 3000 жыл деп бекитип берген киши ошол. Ошондой баалуулуктар турса бизде, анан бул жер ыйык болбой эмне ыйык болот? Эми мунун бардыгын алып келип диний ыйыктыкка такаш туура эмес да. Мен ошон үчүн дайыма айтып жүрөм. Бул жердин аурасы башка. Улуулар баскан, кадам таштаган жер. Эски ата бабабыздан калган эстеликтер бар жер. Биздин 3000 жыл башта жашаган биздин бабаларыбыздын урпактары турат ошол жерде. Баягы неме топурактары, жаткан жерлери, иштеткен үй эмеректери. Анан бул жер ыйык болбой эмне ыйык болот? Туура. Ушул аспектте карап туруп, бул аурасы башка ыйык жер деп карашыбыз керек. Анан келип Сулайман тоо, экинчи Мекке, Сулайман тоого барып мен баш коем, ондай мындай деген туура эмес элек. Дин көз карашында менимче туура эмес элек болуп калат. Бул өзүңүздүн учурда бул Беназир бул хутто келип, бул ыйыктап ата бабаларымдын кадам изи калган жер деп кетип атпайбы? Эми ошол ал Бабурдун урпактарынан экен да. Ушул жерден келип алып туруп, ошо кирип намаз окуган жерде. Бир баяктан келип алып туруп анан ыйык деп атса, анан биз ыйыктабай койсок болбойт го дейм. Эми жана өзүңүз сөз арасында айтып кеттиңиз. Бул Бабур дагы өз кезегинде мына менден мурдагы султандын этегирагына жүрө салдым дегенин өзүндө бир чоң сыр бар го, кандай дейсиз? Менимче ошондой бар го дейм. Эми ал чынында эле бул хужура салган азыркы турган үй, ак үй. Бабур салгандын ордунда эмес, Бабурдун хужурасы ылдыйраакта болгон. Таш тумшукта. Таш тумшукта. Ал калдыктары бар азыр деле. Анан кийин муну реставрация кылган учурда дагы көркөмдүүрөөк болсун деп нар жагын кичине түздөй коюп. Ошо жанакы ошону салган да. Мында Ош элинин, Оштун жетекчилеринин салымы аябай зор. Бир убактарда атеисттик мезгилде Бабурдун хужурасын талкалап салып, ал кезде Петраш деген философ бар, атеист. Ага кошулуп алып туруп көптөгөн жетекчилерибиз келип талкалап, биз анда жаш мезгил көп жылдары тоого барып чыгууну тыюу салып, коркутуп үрктүп жүргөн мезгил болгон. Анан кийин ошо Оштун элинин жетекчилеринин ошо демилгеси менен ушул хужуранын ордуна ак үй курулуп калды, Бабурдун үйү деп. Бул да тарыхый эстелик өзүнчө. Муну көздүн карегиндей сакташыбыз керек. Мындай тарыхый эстеликтер ушул Сулайман тоонун айлана чөйрөсүндө ушунчалык көп да. Мисалы үчүн жанакы таш бетиндеги жазуулар. Петроглифтер. Канчалаган бир 500ге жакын таш бар. Биздин окуучулар муну далилдеп көрсөтүп неме болуп жүрөт. Бирок ошону да азыр сакташыбыз керек да. Мисалы үчүн Дулдул таш дегенибиз бар. Мисалы наржыкы тоодо. Бирок биздин ушу Сулайман тоонун бетинде да дулдулдардын сүрөтү бар. Бул деген сөз баягы баштагы биздин дулдулдар жөнүндөгү мезгилибизди элестетип көрсөтө турган. Биздин доорго чейинки мезгилде. Биздин доорго чейинки мезгилде биздин андан кийин баягы Македонский мезгилине элестетип турган. Бул эми дулдул деген сөз биздин доорго чейинки мезгилдердин мифтик көз карашы, түшүнүктөр болуп калган. Анан бул жерде ушул Сулайман тоонун бир өзгөчөлүгү ыйыктыгы ушунда. Мына биздин тоо ташта ата бабабыз жайлаган жерлердеги кекиликтер ушул жерге келип турганына таң каласың да. Жайдын күндөрү келип кекиликтер болот. Биз биринчи жылдары келип эстегенде түлкүлөр болчу эле. Кайсы жылдары ошондо? Бул эми 60-жылдары да, 60-жылдары. Азыр эми кекиликтер бар. Аны эч ким тана албайт. Кекиликтер кадимкидей сайрайт. Жайдын күнү ушу жаз, май айларында жыргап каласың барсаң түнү. Анын үстүнө май айларында Сулайман тоо көркүнө чыгып, кул турган мезгил болот. Эми Балтал агай бул тарыхты айта берсе, албетте чет оюлбайт. Сиз далайлардын устаты болгон агай катары, устаз катары бүгүнкү көч улап келе жаткан жаштарыбыз тарыхтан эмне ибарат алыш керек? Ушул жөнүндө бир өзүңүздүн ойлоруңузду айтсаңыз дагы анан биз кеп тизгинин тартсак. Эми
азыр жаштарыбыздын өсүп келаткан жаштарыбызды кээ бир биз курактагы адамдар андай өсүп атат, мындай кетип баратат, бузулду, андай деген сөздөр болот да. Бирок Кудай берген жаштарыбыз өсүп келатат биздин аркабыздан. Ушунчалык биздин жаштыкка караганда деңгээли бийик экенин сезесиң. Такыр башкача, дүйнө таанымы башкача. Ошол бирок баягы мекенчилдик түшүнүк маселесине келгенде кичине аксап калгандай болуп калат да. Биз илгери идеологиябыз ошондой болгонбу? Такыр башка баалуулуктарда тарбияланыппыз да. Ата мекен десе, тим эле жүрөгүң дирилдеп кетет эле ата мекенге кызмат кылуу боюнча. Анан кийин биз согуш мезгилинен кийин мезгилдерде ошол таалим тарбияны алып калдык да. Өзгөчө ата мекенге сүйүү, улууну урматтоо, кичини сыйлоо. Анан кийин ушул окууга болгон мамиле, турмушка болгон мамиле бир башкача болчу да бизде. Анан азыркы жаштарыбыздын арасында мен мына университетте лекция окуйм. Азыр деле көптөгөн жаштарыбыз окууга кызыккан балдарыбыз көп. Бирок айлана чөйрө, азыркы шарт, азыркы турмуш ошолорду кичине нугун буруп коюп аткандай сезилет да мага. Эмне дегенде баягы бизде чоңойгон баалуулуктар, мекенге болгон сүйүү, же эмгекке болгон бир умтулуу, түшүнүк. Улууну көргөндө мен мисалы үчүн ошол жаш кезибизде агай келатканда бизде кимдер үйрөткөн ушу жашыбыздан үйрөнүп калыппыз. Агай келатканда шапкабызды алып саламатсызбы агай деп туруп кетесиң. Болбосо улуу келатса бир атчан киши улуу болсо дагы атчан келсе дагы ассалому алейкум деп кетчүбүз да. Менимче ушул баалуулуктарыбызды жоготуп алгандай болуп турабыз. Бүгүнкү күндөгү жаштарыбыз көбүнчө ошол баягы дүйнө маселесине, анан кийин баягы азыркы шартка ылайык ошол бир жанакындай күрөс болуп эле баягы мыштымдуу чоңдору баалууланып, болбосо чөнтөгү чоңдор бир баага ээ болгонсуп, анан үстүнө кээ бир биз курактуу адамдар деле бата дуба бергенде бай бол деген батаны берип атпайбы? Бай болуп, амалдуу болуш үчүн адам болуш керек да биринчи. Мен ошол азыр жаштарга айтар тилегим ушул бир ата мекен үчүн күйүп пышкан жаштар болсо экен деп мен Кудайдан тилек кылам да. Намазда деле ушу кээде балдарга жакшылык тилек кылам. Өзүмдүн балдарым, жалпы жаштарга ушу балдарыбыз бир келечеги кең болуп, эл журт үчүн күйүмдүү болгон балдар болсо экен. Туура. Бир ымандуу балдар болсо экен. Таалим тарбиясы жакшы балдар болсо экен деген тилекти айтып кетесиң да. Кудай берген балдарыбыз бар, Кудай кааласа. Булардын келечеги көп. Жогоруда сиз айрым бир кемчиликтерди айтып жатканда менин оюма бул аксакалы азайып, чал көбөйгөн замандын келечеги жок. Келечеги ушундай болуп атабы деп дагы ойлоп калдым. Эми аксакалдарыбыз көп. Кудайга шүгүр. Журт башкарган, эл башкарган аксакалдарыбыз бар. Анан азырга чейин жаштарга үлгү болгон аксакалдарыбыз толуп атат. Ошол мен ошо 70ке чыгып калдым. Бирок кээ бир аксакалдарыбыз азырга чейин ушунун кадамын баскан кадамын бассам экен. Сүйлөгөн сөзүн кайталап сүйлөсөм экен. Ушундай болуп жүрсөм экен деген тилек менен жүргөн адаммын. Мисалы үчүн жаштарда ушуну кылат деп ойлойм. Onun үчүн аксакал өзүнүн нарк насли менен аксакал болсо, жүрүм турум менен аксакал болсо, анан кийин аксакал деген мына биз эсибизде бар. Илгери аксакалдар баардык жыйынды бир жерде жыйылып отуруп калса, барып отура калсаң, кел балам отур деп отургузуп алып, анан о жерде отурасың, чай ичип отурушат. Чай ичип бүтүп, анан болгондо эле бир аксакал алтып, балам деп туруп жилген сунчу. Азыр бир аксакал жилик сунбайт бир жака. Бул бытабай нерсе да. Бир. Экинчисинен ушу биздин аксакалдар устаканын узатпайт, устакан узатып жок азыр эми. Баягы түйүнчөккө түйүп эле баягы саламанга салып кетмейди. Анан ошол нарк насылдуу аксакалдарыбыз көп. Ошолорду таба билип, ошолорду көрсөтө албай жүрөбүз да. Мисалы үчүн областтагы, мына райондордо канчалаган аксакалдарыбыз бар. Бүгүнкү күндө өзүнүн ошо жүрүш турушун, намазын убагында кылып, өзүнүн нарк наслин сактап, акыл насаатын жакшы айтып, батасын ушу кеңири берип, ушу батада да көп нерсе бар экен да. Кээде азыркы биз ошол мен көптөгөн ошол
жогорку жаштагы адамдардын бата бере албаган аксакалдарга таң каласың. Балдар бизден ошону азыр күтөт жаштар. Ушул аксакал кантип сүйлөйт экен, эмне дейт экен, кантип басат экен, кантип жүрүштүрүшү кандай экен. Биз карабайт дегенибиз менен, биз кыйынсынганыбыз менен аякта сынчылар турат жаштар. Бул мындай эле, андай эле деп. Ошон үчүн биз өстө мына жашың бир топко барып калгандан кийин өзүң этият кылып калат экенсиң. Этият кылып баягы булактын суусундай болуп, шылдырап агып калгандай болот экенсиң да. Мен де көбүнчө ушу аксакалдык буракты ушу булак суусуна теңештирем. Таза, тунук. Туп-тунук. Ичсең бир суусунун гана тургандай. Анан шар болуп тарактап, гүлдөп агып кетпейт. Акырын гана агып барып шылдырап кетет. Аксакалдык курак ушундай болсо керек деп ойлойм. Ошол өзүнүн өмүр бою топтогон акыл насаатын, топтогон баалуулугун өнерден алып жүрө бербей, жаштарга кичинеден берип, ошонун даамын таттырып жаштарга мынандай болуш керек деген болса, менимче ошондо балдар ал кишинин сөзүн угат. Эгерде барып жаштар менен кел балам, 100дөн алып коелу десе, эртең ол бала дос болот берип киши менен. Бир жерде аксакал келиң 100дөн ичебиз деп турат да. Ошон үчүн бул нерсе өтө бир оор, биз сынайта албай турган нерсе. Муну эми Кудай өзү түздө оңдой турган нерсе. Ар бир курактын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Жаштын жашта өзгөчөлүгү бар. Мына 18-20 толуп өзүнө келип, 30дагынын өзгөчөлүгү бар. Кичине элге журтка кызмат кыла турган. 50нин өзгөчөлүгү бар, 50 жашка чыккандан. Акылы толуп турган. Карлыктын өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Өзүңүн нарктасың сактап. Өзүңүн ушу жүрүштүрүшүң оңдоп. Өзүңүн сөзүң оңдоп. Өзүң берген батаң оңдошуң керек болуп турат да. Мен ошондой ойлойм буга. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жогоруда Балтоолуга айтып жаткандай, ушу аксакалдын аксакалдык сөзүн угалы деп бүгүн Сулайман тоодогу сухбатка чакырганбыз. Эми биз сөзүбүздү өзүңүздүн аксакалдык ак батаңыз менен жыйынтыктайлы, Балтоолуга. Ынтымагы бар эл өзүнчө бактылуу эл болот экен да. Ынтымагы бар жерде рызык болот дейт. Элибиз журтубуз ошо 25 жылдын ичинде көп жолу чайпалып, көп жолу кыйынчылыкка дуушар болуп, бирде агып, бирде тынып, бирде опкунуп, бирде жулкунуп, бирде унчукпай тынчып келатабыз. Кудай буйруса, мына жакшы эле мезгилде жашап атабыз. Бизге бүгүнкү күндө эмне керек? Бизге бүгүн бир тынчтык керек да. Мына эки жолку бир чоң окуяны башыбыздан өткөрдүк. Көп салаңдары. Ушул окуя бизге сабак болуш керек. Кыргызстан көп эл, көп журттуу мамлекет. 100дөн ашык элдин өкүлдөрү жашаган мамлекет. Бири-бирибизди сыйлоону, бири-бирибизди урматтоону билишибиз керек. Анан жаштарыбызды дагы ушул нукка бурушубуз керек. Кайсы улуттан болушу катары, кайсы улуттун өкүлү болушу катуу назар. Бирок жалпы Кыргызстандын жашап аткандан кийин, Кыргызстандын суусун ичип аткандан кийин, Кыргызстанда каны төгүлүп, ушул киндик каны төгүлүп, ушул жерде чоңоюп өсүп, жетилип, бала чакасы багып аткандан кийин, ушул жерге коюлуп аткандан кийин, ушул жерде өлгөндөн кийин, ушул жерге коюла тургандан кийин, Кыргызстан үчүн деп, Кыргызстан менин мамлекетим деп, Кыргызстанды мен туулган өлкөм, жерим деген бир түшүнүк пайда болуш керек делди. Ал үчүн биздин кыргыздардын болгондо да кыргыз калкынын жоопкерчилиги чоң болуш керек. Мамлекет ээси катары. Мамлекеттин ээси катары, ушул мамлекетте канчалаган кылымдар жашаган эл катары. Ал үчүн ошо кыргыздын уул кыздары ынтымак болуш керек, биринчиден. Кыргыздын уул балдары, кыздары үлгү көрсөтүш керек. Анан кийинки мезгилдерде анча-мынча кайчы пикирлер айтылат. Кайчы пикир айтылса, бул айтылып жүрүш керек. Ансыз өнүгүүсү болбойт. Бирок ошо кайчы пикирлер баягыдай бири-бирин кордоого, бири-бирин басынтууга алып келип аткан кайчы пикирлер. Бул менимче бизди жакшылыкка алып келбей турган нерсе да. Элибиздин, журтубуздун келечеги үчүн өкмөт башында тургандар деле, депутаттар деле бир ынтымакчылык менен мамиле кылса, коңшу өлкөлөрдү эле көрүп атпайбызбы? Көрүп алып туруп, алар биздин демократиябызга суктанат. Биз алардагы тартипке суктанып атпайбызбы? Муну ким жаап жашыра алат? Өнүгүүсү аларда деле болуп атат, бизде деле болуп атат.
ынтымагы жок элдин ырысы жок. Ынтымагы жок бийдин эгерде ошондой бир куту болбойт куту деңиз. болбойт дагы элдин, ынтымагы жок элдин куту болбойт, а бийи жакшы болбогон эл шорду да. Жетекчиси жакшы болгон, журт башчысы жакшы болгон. Ошон үчүн журт башчыны журт башчыдай сыйлай, урматтаса. Журт башчы жан жөкөрлөрүн ошондой урмат сыйгылса, урмат сыйгылып албай эле ушу иш алып бара тургандардын урмат сыйгылса. Анан эле кайтып бычак болуп эле бири-бири менен алышып талышып эле эл дутуруктай берсе, эл дагы кыйналып кетет экен да. Ошон үчүн бии жакшынын эли жакшынын бии жакшы деген илгертен кыргызда бекерин айтылбайт. Биринчиден элибиз жакшы болуш үчүн биибиз жакшы болуш керек. Биибиз жакшы болуш үчүн биз да жакшы болушубуз керек, элибиз да жакшы болуш керек. Ошондо гана биз өнүгүп өсөбүз. Анан бири-бирибизге карашып, титиреңдешип тура берсек, бул жакшылык алып барбай турган нерсе да. Мен ошо эл журтубузга ынтымакчылык каалайт элем биринчиден. Көбүнчө ушу жаштарыбызга, өкмөт башчыларына, ушу биздин атка минелерге ынтымакчылык болсо, ошол биримдик болсо, анан кийин ушу болгон таалим тарбиябызды, элге журтка болгон көз карашыбызды бир башкачараак өзгөртсөк, кичине ата бабабыздан келаткан баалуулуктарга бир саресеп салып, көз салып, ошол жакшы ата бабабыздан келаткан үрп адатыбыз, каада салтыбызды, баягы жакшы нерселерибизди бүгүнкү күндө колдоно билсек, ошондо биздин элибиз, журтубуз жакшы болот эле деп ойлойм. Анан Кудай кааласа, ошо балдарыбыз, өнүп келаткан балдарыбыз келечеги кең, Кудай кааласа. Ошо биз айткан жанакындай талаптар менен өздөрүнүн эле жакшы максаттары бар. Ушуларды ишке ашырып, ынтымакчылыкта, биримдикте эл үчүн, журт үчүн кызмат кылып иштей турган болсок, Кыргыздын келечеги кең. Бул мынча тарыхты басып келген элбиз деп дайыма айтып калабыз. Тарых басып келген эл өзүнүн тарыхына саресип салып, өткөн тарыхка саресип салып, алда карап да жакшынакай кадам шилтеш керек. Келечекке ошол кадам менен барыш керек. Ошол кадам менен барыш керек. Жакшы тилек, жакшы ниет жарым дөөлөт дейт. Тилек да кылыш керек, аны аткарыш үчүн аракет да кылыш керек. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бүгүн Сулайман Тоодогу субкаттагы маектөрүбүздө тарых илимдеринин доктору, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын ушу түштүк аймагы боюнча жетекчиси, профессор, коомдук жана мамлекеттик ишмер Балтагул Нурумбетов агай болду. Агай дагы бир ирет сөз башында айтты эле, сөз аягында дагы айтып коелу. Кутман курагыңыз кут болсун. Рахмат. Алла таалам сизге ушу ооматтуу жашоо, зобололуу өмүр берсин. Уул кыздардын, небере чеберлердин сый урматын көргөн бактылуу, дөөлөттүү, сөөлөттүү карлык берсин деген тилекти кошумчалай кетели. Кудай эл менен, журт менен бирге болсун. Бала чагабыз аман болсун. Балдар аман болуп, жаштарыбыз аман болуп, ошолордун келечеги кең болсо, биздин сүйүнүчүбүз да, кубанычыбыз да, биздин жашообуз да ошол жакшы болот. Рахмат, айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар.